Азыр жаш балдар бар. Мынакей 40-та, мынакей 45-те, 35-те, бирок бирөөлөр бар 25 жашта. Бирок ал орозо кармай албайт. Картайганда орозо кармайм деген болбогон кеп. Картайганда ажыга барам деген болбогон кеп. Картайганда намаз окуйм деген бул аргасыздын иши. Өмүр бою аны Алла Таала орозо кармоо мүмкүнчүлүгүнөн алып койгон. Анткени анын ден соолугу ошондой, орозо кармады дегиче ал адамдын сахары көтөрүлөт, башка болот да, ал адам набыт болуп калыш коркунучу бар да. Бирок анын жанында алхамдулилла биз бир ай эмес жыл бою тынбай орозо кармасак дагы кыңк этпей орозону кармай бере тургандай деңгээлде Аллах Таала бизге күч кубат берген. Ошон үчүн ибадаттын жакшысы жаш кезде болгон ибадат болот. Карылардын тобо кылып Алла деген жакшы, жаштардын тобо кылып Алла деген андан дагы жакшы дейт да. Картайганда орозо кармайм деген болбогон кеп. Картайганда ажыга барам деген болбогон кеп. Картайганда намаз окуйм деген бул аргасыздын иши. Картайганда daarатың да кармап тура албайсың да, могул жерге жума намаз келип 15 мүнөт отурасың. Анткени картайганда ден соолук, бүт организм картаят экен сени менен кошо. Жаш кезде могул жерде азыр 5 саат Куран окуса, 5 саат бир daarат менен кыңк этпей тура бересиң. Жаш кезде ибадат кылганга да бекем болот. Жаш кезде кандай иш кылсаң да, ибадат кылсаң дагы бүт бардыгына жаш кезде Кудай Таалам жаштыкка ошондой күч эмени берип коюптур. Мына жаштар азыр орозо кармай берет. Бирок картаңдар, мына могул жакта азыр окуйбуз, Кудай буйрса, картаңдар шейх фани дейт. Шейх фаниге орозо тутпауга рухсат берилет. Орозо тутпай коюуга кимге рухсат берилет десе, бирөөсү ошо шейх фани. Шейх деген сөз, жашы бир топко барган, карып калган, 80-90дон арашып кеткен. Зорго эңкейип тоңкоюп, турса отура албайт, отурса тура албайт, бир кадам койсо экинчи кадамын кое албай, көзү жетпей, калтырап титире экинчи кадамын зор койгон кемпир чалдар. Ошондойлорду, аксакал кемпир чалдарды шарияттын тилинде шейхул фани дейт. Мына ошондой жашка жеткен адамдарга орозо тута албайт алар. Бир күн орозо кармасалар, бир ай капельница алып жатышы мүмкүн. Алардын ден соолугу ошондой болуп калган. Ошондуктан урматтуу туугандар, 60ка чыкканда намаз окуйм деген бул жөн эле шайтандын азгырыгы. 60ка чыкканда намаз окуйсуз, 60ка чыкканда сиз орозо тутканга да мүмкүнчүлүгүңүз болбой калат. Намаз окуганга да мүмкүнчүлүгүңүз болот. Анткени ден соолук менен алек боло турган учур болуп калат. Больницалап калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай жаштык кезде Кудай Таалам ден соолукту берип турган кезде намаз окуп калыш керек, орозо кармап калыш керек, ажыга барып калыш керек, ибадаттарды тынбай кылып калыш керек. Анткени бул дүйнөдөгү бардык нерсе түбөлүктүү эмес, убактылуу. Эч качан эч бир нерсе түбөлүктүү нерсе жок.